Al Cristiano. Günde sonunda oyun oldu. Özün ne deysin? Pastardın bari mıktı oldu. Baş menen kirgizilген gol kim ele керемет. Тарапыш, сен турдуңбу? Мектепке кечикпейсиңби? Ооба апа, баратам. Бүгүн словактар менен ойнойбуз. Сен жакшылап камдан. Не дегенде бизге жеңиш керек. Кандай гана кум менен болбосун. Биз эми канчага чейин тарапышты күтүп чарчайбыз? Адатынча дагы уктап калса керек да. Анысы белгилүүдечи. Эмне дегенде түнү футбол болбодубу? Ооба да. Криштиану Роналду дегенде тарапыш ичкен ашын жерге коет эмеспи? Теориялык жактан алганда. Карандай калп, ага биздин машыктыргычтын кадыры чоң. Баарыңарга салам. Тарапыш, айтсаң, эгер сууга Криштиану Роналду менен машыктыргыч чөктү дейли, сен кимисин биринчи сактайт элең? Аны месин чакпасаңарчы? Албетте Криштиану. Ой, жок, машыктыргыч. Это билбей да калдым. Кордогонуңарды койгулачы. Айтмакчы, бизде жакында райондук мелдеш болот. Ким менен ойнойсуңар? Коңшу айылдын командасы менен. Демек, өтө катуу камдануу керек. Бул туура эмес да. Тарапыш мени чал салды. Эч кандай чалган жокмун. Тарапыш, эсиңе түйүп ал. Дайыма эрежемен ойноп жүрдүм. Спорт деген таза болууга тийиш. Макул агай. Мелдешке бир эле жума калды. Сен көбүнчө чабуулга баргын. Анткени сен башкаларга караганда жеткирбейсиң да. Жакында мелдеш башталат. Мен көпкө ойлонуп отуруп, силер баарыңар запаста ойнойсуңар деп чечтим. Кандайча? Запаста дегениңиз эмне? Так ошондой. Силер экинчи курамада ойнойсуңар. Биринчи курамада ким болот? Биринчи курама үчүн мен жаңы оюнчуларды алып келдим. Мына алар. Опе! Булар кыздар го? Болсо эмне экен? Алар силерге караганда жакшыраак ойнойт. Бизден да жакшы ойнойбу? Андай болсо өз ара жолдоштук матч өткөзбөйлүбү? Ошондо ким биринчи курам, ким экинчи экени билинет. Эми эмне дейсиңер? Ким биринчи экен? Биз да. Албетте биз ойнойбуз. Биздин машыктыргыч эмне себептен ушул ишке барганына эмгиче түшүнбөй турам. Мүмкүн ушунча бизди ого бетер жакшы ойноп калат дегендир. Кыздар мени ойнотуп, жакшы ойношот бекет? Экинчи курамдын кереги бар беле? Биздин айылда силерден мыкты футболчулар жок экенин бүт билет да. Ооба да. Эми бүт коңшу айылдарды утуп алсак, район боюнча эң биринчи болобуз. Менин дарбазда кандай турганымды көрдүңбү? Бир да төбөт көргөн жокмун. Эми сага кыздардын кол киргизгенин элестет. Эй, карасаң? Машыгуу болбойт. Бул эмнеси я? Бул жөн жерден эмес ей. Текшериш керек. Сиз экөөбүздүн сөздү эсиңизден чыгарган жоксузбу? Жок. Мелдеште менин командам сиздикинен утулуш үчүн баардыгын жасайм. Эмне дейт? Жакшы болуп турганда. Бул эми өзүңүзгө эле жакшы да. Кабатыр болбоңуз. Жеңиш сиз тарапта. Сен кимсиң? Тарапышсыңбы? Ооба, мен баарын уктум. Мен сизди биздин командага күйөт деп ойлопмун. Сиздин кылганыңыз болсо бул. Биздин утулушубуздун сизге эмне кажети бар? Тарапыш. Бери кара, мунун баары силер үчүн жасалып жатат. Кандайча? Мелдеште силер беттеше турган командада райондун акиминин баласы ойнойт экен. Азыркы киши акимби? Ооба. Ал бизден жеңилип берүүнү суранды. Ал үчүн биздин команданын мыкты оюнчулары республикалык курама командага кирмекчи. Республикалык командагабы? Болушу мүмкүн эмес. Тарапыш, сен командабыздын мыкчыгерисиң. Демек, республикалык курама командага кирдим дей бер. Бул үчүн бир жолу гана утулуп бериш керек. Мейли анда.
А башка балдар эмне болот? Эми баары эле Криштиану Роналду боло албасын сен жакшы билесиң. Мыктынын мыктысы гана болушу мүмкүн. Элестетсеңер, ей, мен республикалык курама командада ойноймун. Адам оңой менен ишенбей чыдей алмашы экен. Кызык. Курама командага кириш үчүн бир жолу утулуп бериш керек экен. Сен да бирдеме түшүнөсүңбү? Мына ушундай балакай. Биз экөөбүздү болсо курама командага алышат. Аны көрө жатарбыз. Чебер десеңчи Тарапыш. Бул курама командага кирүүнүн өтө эле оңой жолу болуп жүрбөсүн? Андан көрө көбүрөөк машыксаңчы. Роналдо сыңары жаныңды тындырбай. Я. Эгер мен айнысам, машыктыргычты уят кылган болом. Анан өмүр бою курама командага кире албай калам. Улуу футболчу болуш үчүн эмнеге гана барбайсың? Пас! Пас бер! Биринчи тайм бүттү. Азырынча ушул болсун. Экинчи таймдын аягында биздикилер утулуп беришет. Сонун болот. Мүмкүн эмтеден эле эсептеше берербиз. Жакшы болот. Силерге баралы. Тарапыш. Сен негедир бүгүн начар ойноп атасың да. Ким начар ойноп аттыр? Менби? Эй, көңүл бурбай эле кой. Андан көрө бүт көңүлдү оюнга топтош керек. Футбол ойногон балдардын баардыгын мен буларды айтсым келет. Дайыма эреже менен ойногула. Код таза болууга тийиш. Ошондо сизден майнап чыгат. Айтканың чын, Криштиану. Бирок мен кандай болбосун республикалык командага киришим керек. Эй, Тарапыш, кеттик. Экинчи тайм башталганы калды. Убадалашкандай. Акыркы мүнөттөрдө утулуп беребиз. Азыр сиздин команда гол киргизет. Анан жеңиш чөнтөгүмдө дей бериңиз. Болуп туранда. Убадалашкан акча мынакей. Сиз менен иште абдан жагымдуу экен. Сиз менен да. Ошентип сиздин команда финалга чыгат. Анан республиканын курамасына өтөт. А сиз болсо жаңы машина минесиз. Мына жептин төркүнү кайда? Тезден Тарапышка айтуу керек. Тарапыш кайда? Ойноп атат. Экинчи тайм болуп атат. Мен кечигип каптырмын. Гол! Теп Тарапыш. Эреже менен ойно. Спорт таза болууга тийиш. Дайыма эреже менен ойно. Спорт таза болууга тийиш. Ошондо гана майнап чыгат. Спорт таза болууга тийиш. Ошондочу машыктыргыч акчаны чөнтөнө салып туруп, силердин команда финалга чыгып, республикалык курамага кирет деп атпайбы? Машыктыргыч мурда эле Тарапышты алдаган турбайбы? Ооба балакай. Ал керек болсо, биздикилердин курама командага киришин ойлоп да колгон жок. Машыктыргыч силердин эсебиңерден акча жасайын деген. Эми ал тилеги таш капты. Себеби биз уттук да. Бирок, мындан ары эмне болот? Мен бул машыктыргычты көргүм келбей калды. Мен дагы. Биз дагы. Сонун болуптур. Анда кеттик. Мен Кудай акы, эмнеге ушундай болуп калганын биле албай турам. Сен билбесең мен билем. Сен деген алдамчы, соргок кишисиң. Акчаны кайтарып бергин. Мүмкүн дагы сүйлөшөрбүз. Сени мененби? Сүйлөшүүлөр болбойт. Мен унуткун. Баарына силер күнөөлүсүңөр. Жок, машыктыргыч агай. Баарына өзүңүз күнөөлүсүз. Эсиңизге салайынбы? Эреже менен ойно. Спорт таза болууга тийиш. Бирок эме Биз сиздин клубуңуздан кетебиз. Кетебиз. токтогула. Эй балдар, аны жасабагыла. Кеттик балдар. Кеттик. Азаматсың Тарапыш.
Сен туура кылдың. Бирок эми эмне кылабыз? Эмне кылабыз деген эмнеси? Футбол ойнойбуз. Ал эмне дегениң? Биз өз клубубузду түзөбүз да, анан таза футбол ойнойбуз. Так эле Криштиану Роналдодай. Теория жагынан алганда.